Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Balaga at koyu boyunca kebir masalelerde aytып ötөйүн. Balaga at koyuda atasının жоопкерчилиги бар. Балалуу болгон киши баласына жакшы ат коюусу анын жоопкерчилигинде. Ошондуктан баласына жакшы ат тандап алсын ата. Жана балага ат коюуда арам болгон ысымдар бар. Мына ошол арам болгон аттар бар. Алардын биринчиси Аллахтан башкасына пендечиликти билдирген аттар, ысымдар. Мисалы Абдинаби, Абдурасул. Мындай ат коюу балага дурус эмес. Абдурасул дегени элчинин кулу дегени. Расулулланын кулу деген маанини билдирет. Абдунаби деп айтсаңыз, пайгамбардын кулу деген маанини билдирет. Кулдук бир гана Аллахка гана болот, Аллахка гана арналат. Же Абдуламир деп айтса, мына ушундай ат койсо, бул аталган аттарды балага атоо, коюп коюу арам болуп саналат. Экинчи арам болгон ысымдар Аллахтын өзүнө гана таандык болгон ысымдар менен аталуу. Мисалы Халик деп аталса, Раззак деп аталса, же Рахман деп аталса. Бизде кээ бир адамдар Рахман Тайиб деп ат коюшуп калат. Аллахтын өзүнө гана таандык болгон ысымдар менен аталууну, Аллахтын өзүнө гана таандык болгон ысымдар менен аталууну, балага ат коюуну алымдар арам деп айтышкан. Эми мааниси Аллахка гана таандык болгон, бирок ысмы Аллахтын ысымдарынын ичинде келген эмес. Бирок маани тарабынан алып карасаңыз, Аллахка ылайык болгон, таандык болгон ысымдарды коюп болбойт деп айтышкан алымдар. Мисалы падышалардын падышасы, кожолордун кожосу. Бул эми Аллахка гана таандык болгон сыпат. Аллахка таандык болгон сыпаттар менен да балага ат коюп болбойт. Жана ошондой эле капырларга таандык болгон ысымдар менен балага ат коюу. Мисалы Абдулмасих деп айтса, кээ бирлер Булс деп баласына ат коет. Бул ысымдар капырларга таандык болгон аттар болгону үчүн. Төртүнчүдөн, бут санамдардын, идолдардын же Аллахтан өзгө ибадат кылына турган тагуттардын ысымдары аттары менен аталуу, балага ат коюу. Мисалы шайтан деп атала турган болсо, шайтан деп баласына ат кое турган болсо, мисалы дагы Шахсанам деп баласына ат койсо, же кызына. Санам бул бут, идол. Шахсанам бул буттардын, идолдардын, буттардын, ошол бут санамдардын башчысы, идолдардын башчысы, чоңу деген, чоңу дегени. Мына ушундай түрдөгү аттарды балага ат коюу бул арам болуп саналат. Арам болгон ысымды алымдар эмне деп айтышат? Өзгөртүү важип болот. Албетте өзгөртүү керек болот. Ата-энем койгон ысым болду, ата-энем койгон ат, эми мага ата-энем тарабынан коюлган атымды өзгөртө албаймын дегени туура эмес. Ушул ат менен каламын дегени болбойт. Ата-эне шарияттан кабары жок коюп койсо, алар үзүрлүү болуусу мүмкүн. Мындай аттар өзгөртүрүлөт. Мындай аттар өзгөртүрүлөт. Эми атты өзгөртүргөндө валима кылып кой союп адамдарды чакыруу шарт эмес. Буга далил Абдурахман ибн Ауф радыйаллаху анху айтат: "Менин жахилияттагы ысмым Абду Амир болгон" дейт. Амирдин кулу деген мааниде болот. Жахилияттагы ысмым мына ушундай болгон. Исламга келгенимден кийин, исламды кабыл алганымдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени Абдурахман деп атап койду дейт. Бул хадисти Хаким риваят кылган. Мына ушуга көрө арам болгон ысымдарды өзгөртүү керек экен. Эми кээ бир макрух саналган ысымдар бар. Мисалы мааниси ошол укканда адамдар, ошол атты укканда адамдар жийиркене турган, көбүнчө үстүнөн күлүүгө себеп боло турган ысымдар болсо, андай аттарды балага коюуну алымдар макрух деп айтышкан. Мисалы Тешебай, Балтабай, Малаток деп ат койсо,
же Козубай, Теке, ушуга окшогон ысымдар. Мындай аттар бир жакшы маанини билдирбейт. Мындай атты укканда кимдир бирөө үстүнөн күлүп коюусуна себеп болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан мындай ысымдарды балага ат коюу макрух. Ата-эне мына ушундай нерселерге этият болуусу керек. Мындай кылбаса баласынын өмүр бою үстүнөн күлүүлөрүнө себепчи болуп калган болот. Дагы айта турган маселе фасыктыгы, бузукулуктугу менен атагы чыккан кишилердин аттарын коюу. Айрыкча аларга фанат болуп, балам ошондой бала болсун деп балага ат коюу бул арам болуп саналат. Эгер аты жакшы болсо да, бирок фасыктыгы менен, бузукулугу менен атагы чыккан болсо, алардын мына ушундай адамдардын аттарын коюу болбойт. Аларга балам окшосун деп үмүт кылып, кыялданып коюусу арам болуп саналат. Фасыктыгы, бузукулук атагы чыккан адамдын атын коюп болбойт экен. Бирок алардын аты менен аталып калган болсо, окшошуп калган болсо, сыртынан эле бул орунда аларды максат кылбоо керек. Өзүнө кумир тутпоо керек. Аларды өзүнө мисал кылбоо керек. Дагы кээ бир айвандардын аттары менен балага ат коюу болбойт. Дагы бул балага ат коюуда айта турган маселе динге же исламга кошулуп коюлган аттар деп коюшат. Мисалы, Нуриддин, Мухиддин, бул ысымдарды ошол балага коюуда алымдар макрух деп айтышкан алымдар. Же ислам сөзүнө кошуп койсо, Шамсул Ислам, Нур Ислам деп койсо, макрух дешкен алымдар. Анткени бул ушул аттар менен аталып жаткан кишинин өзүнүн акысынан көрө жогорураак мартабаны бергенге аракет кылуу болуп калат. Мындай ысым коюу макрух деп айтышкан. Ошондуктан алымдар арам деп айтышкан эмес, бирок ошол макрух деп айтышкан. Өткөн салихиндерден муну жактырбагандары болгон экен. Имам Навави рахимахулланын өзүнүн ысмы, ошол Имам Навави рахимахулланын өзүн Мухиддин деп атоолорун, чакырууларын жакшы көрбөйт экен. Жана Шейхул Ислам рахимахуллада Тақиуддин деп аталуусун жактырбайт экен. Бирок мага ата-энем мага ушул лакапты берген экен, атагым чыгып кетти. Атагы чыгып кетти, адамдар мына ушуну колдонушат деп айтат, бирок мен өзүм каалабаймын деп айтат экен. Кудум ушундай эле периштелер аты менен баланы атоо жана Курандагы сүрөлөрдүн ысмы менен ысым коюуну макрух дешкен алымдар. Таха, Ясин деп коюуну муну алымдар макрух деп айтышкан. Макрух ысымдарды баштан баш коюу макрух. Эми кимдир бирөө мына ушул ат менен аталган болсо, өзгөртүү кыйын болсо, өзгөртүү важип дейилбейт. Ошол ысымда аталып калса, эч кандай карама-каршылык жок деп айтышкан. Кыскасы, жалпылап айта турган болсок, ысым коюудагы ысымдардын абзелдик тарабынан 5 даражага бөлсөк болот деп айтышкан алымдар. Эң биринчиси Абдуллах, Абдуррахман деген ысым. Анткени буга ачык хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ахаббул асма илаллах Абдуррахман, Абдулла ва Абдуррахман." Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон ысым бул ысымдар бул Абдуррахман жана Абдуллах деген. Экинчи мартаба Аллахка кулчулукту билдирген ысымдар. Аллахтын башка бир ысымдарына кошулуп, Абдулазиз жана Абдуррахим, Абдулмалик деп ысым коюу. Үчүнчү мартаба пайгамбарлардын ысымдары менен аталуу. Алардын эң абзели Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аты мына Мухаммад же Ахмад деген ысым. Бул да Аллахтын элчисинин ысымы. Мына ушундай Муса, Иса деп ат коюу. Эми 4-чү мартаба салих пенделердин аты менен аталуу. Алардын алдыңкылары мына Умар, Усман, Али, Абу Бакр радияллаху анхумдар. 5-чи акыркы мартаба мааниси жакшы болгон, жаман бир мааниге далалат кылбаган, ошол мааниси жакшы бир маанини берген, түшүндүргөн ар кандай ат менен ат койсо да боло берет. Wallahu a'lam.